Өзгөндө ымыркайын $500 сатмакчы болгон эне кармалды. Ош облусунун Өзгөн районунда эки аял жаңы төрөлгөн ымыркайды $500 сатууга аракет кылган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жаш келин Өзгөндөгү төрөт үйүндө 17-январда айына жетпей көз жарган. 3 күндөн кийин тууганы экөө балага карда издей баштайт. Бааны $500 деп бычышат. Бул маалымат милицияга жетет да, алар кардар катары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 21-январда аялдарды акча алып жаткан жерине колго түшүрүштү. Сот чечими менен эненин тууганы 21-мартка чейин кармоо жайына киргизилди. Ал эми көз жарган келин үй камагына чыгарылды. Ал сот чечим чыгарганча ымыркайды эмизип карайт. Сот баш коргоо чараны аныктаганда аялдын төрөттөн кийинки абалында эске алды. Ымыркай балдар үйүндө. Энеси 23 жашта, ажырашкан, бир баланы тарбиялап келген. Наристенин атасы белгисиз.